Талантың болсо бардык жерде талантыңды чыгарыш керек, бирок азыркы учурда эң эле популярдуу таланттар социалдык баракчаларда көбүнчөсү Instagram баракчасында чыгып келет. Ырдай калат, анан дароо жылдыз болуп кетет, балким болбой калат, балким элдин кыжырына тийсе, тескерисинче кээ бир жакта сынга алынышып, колдошот, мына ошентип кээ бир таланттар таанылып баштады, Ооба, өздөрүнүн талантын көпчүлүк баягы үндөрүн баалап жатышкан учур интернетте бир өзгөчө дуэттерди аткарышып, азыркы учурда көпчүлүгүнүн кызыгуусун арттырып аткан коноктор бизде бар. Салидина жана Урмат Токонбаев. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыздар менен. А деген деле идея кандай болду? Сиздер деле элдердин катарына кошулуп, өзүңүздөрдүн талантыңыздарды бир элдерге тартуулайлы дедиңиздер да, ошентип эле жаралып калдыбы? Бул деген бул жөн гана кавер болчу, биз сүйлөшүп эле, ушуну ардап көрбөйлү. Өзүбүздүн баракчабызга эле киргизип болду, ошол жакта эле болот го деп ойлогом. Анан Эрлан байке өзү автору көрүп, сын айтып, жакшы редакторсуңар деп, аларды баракчасына киргизип, анан ар бирөөсү өзүнүн баракчаларына киргизип, ар бирөөнүн баракчасында жүрүп. Өзүңүздөрдүн канча катталуучуңуздар бар? Меники азыр 60 миңге жакын. Көп турбайбы? Сиздикичи? Меникини айтпай эле коеюн анда. Алтоо деп койсуңбу? Алтоо. Мен экөөңүздөрдү көрүп, кадимки социал Instagramда өзгөчө ОМКС деген бар, баарыбыз билебиз. Мен ошол жактан көрдүм, 245 миңдей адам көрүптүр да. Ал жерден эң көп көрүү кайсыл жерде болду негизи? Ошол жердеби? Негизи эле ОМКСте көп көрүүчү көрдү десем болот. Анан жакында эле киргизип коюшту. Ага чейин Эрлан байке өзү киргизгендиги үчүн бардыгы билип көрүп калышты да. Ооба, аябай сонун ырдашкан Ирина Шот менен Эрлан Андашев экөөнүн ыры укмуштуудай сонун тамдалган, эми эле жүрөккө жете турган, бирок эми аны деле эми баягы авторго караганда кээ бир учурда ырчылар жакшы ырдап коюшат. Анан сиздерге дагы өзгөчө бир стилди берген да, баягы пианинонун коштоосунда экөөңүздөрдүн дал келишиңиздер, анан Салидинастын үнү, эми аны биз бүгүн укпасак болбойт го, угуш керек аны. Азыр дароо сиздерди ырдаткыбыз келип атат. Балким Instagramдан көрө электер болсо, кайсыл ыр жөнүндө булар сүйлөшүп жатат деп суроо берип калышпасын, дароо эле ошол телекөрүүчүлөргө. Гитарабыз жок болуп калды, эми акапелла ырдап. Жүрөгүмдүн эси сенсиң, таба албай жүргөн берекемсиң. Аяламдагы жалгыз бир адам, ошол жаным жалгыз сенсиң. Жарык чачкан таңым сенсиң, жанымда жүргөн көлөкөмсүң. Жандай көргөн жалгыз адамым, жакындап жүрсөк бирге деймин. Карап, 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 бир өзүңдү самап, самап, самап. Олтурабыр эстеп алып, анан мен махабатка батып барат жаным. Жаным, жаным, жаным. Жаным, жаным, жаным. Жаным, жаным, жаным. Жаным. Баракелде. Мына биз бүгүн жаныңыздан уктук, буну интернеттен эмес, өзүбүз менен, кулагыбыз менен. Ошого чакырганбыз. Ошого чакырганбыз, болду, эми бара бериңиздер. Азаматсыздар, эң сонун аткаруу. Өзүңүздөр жөнүндө айта кетиңиздерчи, келиңиздер. Негизи бул учурга чейин деле келип бизге конок болгонсуздар, бирок дуэт катары биринчи жолу чакырып атабыз, баягы чогуу аткаруу боюнча биздин көрүүчүлөр деле аябай сонун ырдашат экен, булар каяктын кызы менен баласы болду экен деген суроо жаралды. Айта кетели. Бул баардыгы тең окуу жайдан башталды. Бир окуу жайга тапшырып, Манаска тапшырып, ошол жактан бири-бирибизди табышып калып, анан бири-бирибизге мотивация берип жаттык. Бир бөлүмдө окуйбуз. Бир бөлүмдө, бир курста отуруп, анан бул биздин старостабыз. Туура эмес, бирдемсе кылып койсоң, "Уп!" деп туруп. Азыр туура эмес ырдасаң да кошот да, Ооба, мен азыр бир аз туура эмес ырдап койдум, ошон үчүн аз чыгып алып. Табышып калдык деп атасыз да? Анан табышып калдык деген сөздүн ичинде бир романтика жатат да. Романтика. Көбүнчө суроо бере кетеличи. Бизди башынан эле агайыбыз, бир агайдабыз, Анарбек Ибраев. Ошол агайыбыз дуэт катары көрүп эле силердин үнүңөр
жакшы кандай десем жакшы туура келет экен, дал келет экен деп ошентип көп ырлар бизге сунуштап калды. Эски ырларды дагы жакшы ырдап көбүнчө Манаста концерттер коюп турабыз. Мен баягы берген суроомундай болчу да, табышып дегенде экөөңүздүн ортоңуздарда эч кандайсыз жакшысызбы? Махаббат жокпу? Мындай кылбайлы Алмаз мырза. Азыр ошол эле Инстаграмга кирип ырдагандарын, чогуу ырдагандарын карап отурсам, комментарийлер, элден келген комментарийлер бар да. Ошону окуйт. Экөөңөр пара экенсиңер, экөөңөр сүйүшүп жүргөн жоксуңарбы деген суроолор өтө көп да. Анан ага эч ким жооп жаза элеккен. Азыр ушул жерден жооп берип коелу. Эксклюзив. Экөөбүздүн романтика. Жашырбай деле койсоңор болот негизи. Ошо бир бөлүмгө келип тапшырып, ошо музыка келип, кандай десем. Балким музыка. Экөөңүздөр табыштырды. Кайда жашоо? Балким. Азырынча Кандай жооп? Түшүнүксүз жооп алып атабыз биз. Башка планетадан жок. жазы мындай болуп калат да, мисалы Салинасы көрүп калган мырзалар болсо, алар дагы бул жоопту уккусу келип атса керек. Аны мен сизди көрүп калган айымдар болсо, аларга дагы Ой, урмат деп жүргөн кыздар бар да. Анан мындай бартып эле айтып салбайсыздар. Ал деген жооп видеону көрүп эле билип койсо болот да. Түшүндүм анда. Мындай болду. Ушул жагы жетиштүү болду. Жакшы. Анда мындай кылалы, дагы кайсыл чыгармаларды экөөңүздөр иштеп ырдап жүрөсүздөр? Эски чыгарма деп калдыңыздар, балким эски чыгармалардан ата-энелерибизге жагып угуп жүргөн, жаштыгын көз алдына элестетип жүргөн чыгармалардан. Анда эмесе бул абдан жагымдуу чыгарма. Сөздүн мааниси кайсы? Өзүң башта берең. Каркыралар аттуу чыгарма. Каркыралар тизилишип жазында, учуп кетсе айлыбыздын башында, сени көбүз аячубуз жалгызым, канат күлүп бара жатса артында, канат күлүп бара жатса артында, айгар кыралар кайда учасыңар, айгар кыралар кайда учасыңар. Бар келди. Алмаз мырза. Эмне келип бүтүп калып атат? Эмне эле бүтүп калып атат? Экинчи куплети жокпу? Кайра кайырмасы жокпу? Жанагы Инстаграм боюнча эле 1 мүнөттүк Калгандар билбейбиз деп койсоор. Азыр бардыгы ошол нерсеге өгөнүп калды, бирок Азыр керек. Азыр сиздерди мисалы эч кандай музыкалык аспапсыз эле мындай акапелла уккан үнүңүздөрдү ушундай угуп атабыз. Анан музыкалык инструменттин коштоосунда кандай болот деп мен кызыгып калдым да. Чындыгында баягы инструмент менен чогуу ырдаганда башка да. Аспап менен чогуу ырдаган. Анан экөөңүздөр эми мындан кийин кандай дуэт болуп чыгалы деп чечип атасыздарбы же кандай? Бул өзү Асман теледолбоорунун конкурс, вокалдык конкурста жеңүүчү болуп, ошол жакта продюсерликтер буну колго алышкан. Сизди албай коюшту. Ошон үчүн бул Асман проектине иштешет. Буюрса, мен өзүмчө жеке эрчи. Экөөбүз тең өзүнчө алынча жеке ырчыбыз, бирок кантсе дагы дуэтте ырдап турабыз. Кызыктуу нерселерди көрсөтүп турабыз. Аракеттенип турабыз. ырларды жаздырып коелу деп атасыңарбы Ооба, же? албетте. Ырым чыккан. Мындагы ыр эң бөйрөсүн чыгат. Балким дүйнөлүк хиттер, чет тилдеги ырлар, англис тили болобу, француз тили болобу, италия болобу, баягы шедеврге айланган ырлардан дагы бардыр. Экөөңүздөр, Көбүстөнбү? Бар. Чогуу. Жок, чогуу дуэтпи? Же мындай кылбайлы анда, кыска кылып. Барбы? Бар. Байбыз? Если ты рядом деле бар. Боло берет. Өзгө эле ырларды. Ошо кайсылыр мына кыргызчаларды ырдадык. Ырдатыбыз келип атат. Эми баягы маекти азыраак кылалы, ырды көбүрөөк кылалы, себеби дегенде талантты көрсөтүш керек.
Анда эмесе А студио. Если ты рядом, наверное, тартып кетсек. Как-нибудь понемногу мы с тобой договоримся обо всем. Как-нибудь незаметно мы с тобой эти холода переживем, ведь мы вдвоем. По крышам не слышно, к нам спустилась зима, и так тихо, тихо на улицах города. Я люблю эту жизнь, все плохое не в счет. Если ты рядом, если ты близко, я с тобой, ну а снег все идет и идет. Он заметает наши ошибки, он укрывает нашу любовь. Болду. Сиздер мындай экен да, баягы сусатып туруп анан коюп коет экенсиздер да, дагы уксун, издеп уксун депчи. Бул нерсе деле жакшы, баягы жакшынын азыраак болгону кайрадан уярмандарды чакырат да. Туура. Алдыңкы пландар демек сиз өзүңүзчө продюсерлер менен чогуу иштеп кетесиз. Салинастын ырларын жакында көрүп калабыз, угуп калабыз демек, клиптерде. Сонун мыкты. Дайыма ушинтип талантыңыздарды ташкындата бериңиздер, эл жүзүнө көрсөтө бериңиздер, биз суктана берели. Анан кийинкиде чакырганда мындай 2-3 куплетлерди айтып бериңиздерчи. Ташылып билдиребиз сиздерге, ийгилик каалайбыз, талантыңыздар ташкындай берсин. Жалпы Эл рахмат. Чакырып биз атайын, конокко чакырып. Биз өз алдынча келчүк, эми чогуу келип ооба, жалгыз да чакырышыбыз мурда. Дагы көп чыгармаларды көтөбүз Инстаграмдан, баягы чогуу ырдап клиптерди тартпасаңар дагы, балким ошентип Инстаграмдан ырдап. Бүгүндөн баштап мен экөөңүздөрдүн тең баракчаңыздарга катталам. Бирден катталуу үчүн менден да койсун. Мен болсо катталып жүргөм учурга чейин. Айтпай жүргөндүр. Жашырып жүргөнбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто Салидина жана Урмат Токонбаев жаш аткаруучулар болду. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таңмана программасын уланталы. Деги эле талант кайсыл жерде болбосун көрсөтүш керек деген темада, Сөзсүз түрдө урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушул теманын алкагында сүйлөшүп атабыз. Алдыда дагы коногубуз бар, буйруса мейманыбыз, анан дагы көрсөтө турган сүрөттөрүбүз бар. Ошондуктан алдыга карай алыстабаңыздар эч кайда.